Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Аида Эгембердиева. Мен ушул кыргыз аялдар поэзиясы боюнча иликтөө жасап келатам. Азыр ушул биринчи сабагыбыздын темасы кыргыз аялдар поэзиясына киришүү иретинде деп аталат. Кыргыз аялдар поэзиясы бул 20-кылымдагы кыргыз профессионал адабиятынын маанилүү жана бараандуу бир бөлүгү болуп эсептелет. Эгерде кыргыз адабияты өзүнүн өнүгүш тарыхында кайсы бир ийгиликтерге, бийиктиктерге жетишкен деп эсептесек, анда ал ийгиликтерге кошкон аял затынын өзүнчө салымы болгондугу талашсыз. Албетте кеп мында адабиятты аялдар жараткан адабият, эркектер жараткан адабият деп ортосуна ажырым коюу да эмес, болгону заман шартынан тышкары этникалык менталитет менен адеп ахлактын таасири өтө күчтүү чектөөчү фактор болгон кыргыз коомунда алсыз жыныстын өкүлдөрү өздөрүндөгү чыгармачыл башталышты кандайча ишке ашырып, андан аркы процессте башталыш кандайча улантылып кеткен маселе ушунда. Аял затынан чыккан калемгерлердин адабият майданына кошулушу бул өзүнчө тарых. Кыргыз адабиятынын алгачкы учурунда 50-жылдарга чейин аял затынын ичинен окурмандарга бир гана Нуркамал Жетикашкаеванын ысымы жакшы белгилүү болгон. Кийинчерээк 50-жылдардын ортосунан тартып, Совет доорунун 60-80-жылдары андан кийин убакыттын өтүшү менен алардын саны арбып жүрүп отурган. Эгерде биз 2008-жылы жарык көргөн кыргыз жазуучуларынын справочнигине алфавит иретинде көз чаптырсак, анда Фатима Абдалова, Субайлда Абдыкадырова, Саттин Абдыкеримова, Майрамкан Абылкасымова, Тенти Адышева, Сагын Акматбекова, Мариям Буларкиева, Дүйшөбү Жамансартова, Нуркамал Жетикашкаева, Нинакан Жөндүбаева, Тазагүл Закирова, Роза Караголова, Шербет Келдибекова, Меңде Мамзаирова, Шакен Мамбетаипова, Гүлсайра Мамунова, Арзыкан Момунтаева, Роза Мукашева, Майя Осмонкулова, Калбүбү Сариева, Зора Соромбаева, Алтынай Темирова, Алымкан Тыналиева, анан Жумакан Тынымсеетова, Айгүл Узакова, Чынара Унурова, Алмаш Чойбекова, Бактыгүл Чотурова, Гүлжамила Шакирова деген 31 акын киргизилген. Раз бул тизмеде Кыргызстандагы башка улуттун өкүлдөрү болгон Светлана Суслова менен Светлана Луговая дагы бар. Ошону менен бирге эле жогорку тизмедеги Зора Соромбаева менен Меңди Мамазаирова эжелери көбүнчөсү проза жанрында чыгармачылык кылып келишсе, Алтынай Темирова болсо көбүн эсе драматург катары белгилүү да, бирок булар дагы чыгармаларынын башатында ырга, лирикага кайрылгандыктан, анан ошол өздөрүнө тиешелүү жанрда иштеп атып да, маал-маалы менен лирикага кайрылып тургандыктан биз акындардын катарына кошуп эсептесек болот. Ал эми жогорку тизмеге кирбей калган, башкача айтканда жазуучулар союзунун катарында турбаган, адабиятка кеч келгендиги үчүн союзга өтө элек болгондуктан справочникке кирбей калган, же чыгармачыл союзга кеч өткөн, же болбосо деги эле өтүүнү максат кылбаган дагы ондогон акындарыбыз бар да. Алардын төбөсү окурман журтчулугуна жакшы белгилүү. Мисалы, Азада Бегимкулованы айтсак болот, Касиет Бекназарова, Зухра Жамангулова, Акыл Уйлубаева, Жипар Акунова, Базарбү Медетова, Сабира Бегимкулова, Нургүл Ногойбаева, Клара Кичине-Молдоева, Бурулкан Карагулова, Эльмира Ажыканова, Жипар Исабаева, Жипар Арыкова деп, Айсулу Көкөева деп ондогон эжелер, акын кыздар бар да. Мисалы, бүгүнкү күндө эң популярдуу болуп аткан бул Ырскүл Изатова, Чолпон Орозалиева деген кыздарды кошсок болот да. Окурмандардын оозунда алардын ар кандай ырсаптары айтылып келатат. Мисалы, Клара Кичине-Молдоеванын Сен бир аз өткүрүүрөөк болгонуңда, же болбосо Айгүл Узакованын жанагы Бузба шамал, бузба чачымды, кымбатыма алдым жасанып деп бир эл оозунда абдан көп колдонулган саптары бар да. Анан кыскасы биздин төл адабиятыбызда өзүнчө бир чоң топ пайда болуп, көркөм маданиятыбызга зор салым киргизген ондогон ысымдар кошулганы бул айдан ачык маселе. Демейде биз бул чоң топту аялдар поэзиясы же кыз келиндер поэзиясы деп атап да келебиз. Адабиятыбыздагы бул маанилүү кубулушту бөлүп көрсөтпөгөн бир дагы аттуу баштуу адабиятчы же адабият тарыхчысы жок десек эч бир жаңылбас элек да. Албетте, аялдар поэзиясынын эң эле бышып жетилген, өнүккөн учуру өз алдынча кубулушка айланган жылдары 60-70 жылдар болду. Аялдар поэзиясынын бул мезгилдеги жанданышын адабиятчы Качкынбай Артыкбаев 60-70 жылдардагы салттуу формада жазылган кыргыз поэзиясынын поэтикалык изденүүлөрү менен көркөм табылгалары жөнүндө кеп козгогондо,
анын тутумунан эч качан ажыралбай турган дагы бир олуттуу фактларды аттап өтүүгө болбосо эле, бул ал жылдары күчтүү өнүккөн кыргыз аялдар поэзиясы. 50-жылдарга чейинки кыргыз поэзиясынын айдыңында жалгыз Нуркамал Жетикашкаевадан башка кыргыз аялдарынан чыккан көрүнүктүү акын жок эле. 50-жылдардын экинчи жарымынан тарта кыргыз поэзиясынын картинасы кескин өзгөрө баштады. Аялдардан чыккан акындарыбыз атайы күн мурун акылдашып, макулдашып алгансышып, 60-жылдардын башынан тарта поэтика чөйрөсүнө өзүнчө бир чоң топ түрүндө келип киришти деп мүнөздөйт да. Ошого эле үндөш пикирди адабиятчы, поэзияны тереңдетип изилдеген Осмоналкун Ибраимов дагы айтат. Кыргыз поэзиясы 70-жылдарда дагы бир өзгөчөлүк менен көзгө түшөт, ал кыздар поэзиясы дейт да. Анан суроолор туылат да, 40-50 жыл ичинде мынчалык көп сандаган ондогон жоонтоп акын кыздарды адабий аренага алып чыккан тарыхый жана маданий кайсыл социалдык өбөлгөлөр болду. Деги эле аялдар поэзиясы деген эмне? Анын бөлүп көрсөтүүгө мүмкүн болгон типологиялык, стилдик, тематикалык өзгөчөлүктөрү кайсы? Адабияткалар кандайча жана кандай профессионалдык даярдык жана чыгармачылык дымак менен келишти? Эмнени үйрөнүп, эмнени беришти? Алардын ыр дүйнөсүндөгү орду жана добушу эмнеси менен айырмаланат? Алар кимди туурап, кимден үйрөнүштү? Кайсы адабий багытты тутунушту? Көркөмдүк табити деңгээлдери кандай болду? Кимисинин сапары узак болду да, кимисинин добушу кандай чыкты? Алардын чыгармачылыгында кандай идеялык стилдик өзгөчөлүктөр байкалды? Деги эле кыргыз аялдар поэзиясынын профессионалдык адабият катары тарыхый өнүгүшү, баскан жолу, берген реалдуу чыгармачыл түшүмү кандай? Кыргыз аялдар поэзиясынын генезиси кайда барып такалат? Аялдар поэзиясын айырмалап турган өзгөчөлүктөр кайсы? Бул өңдөнгөн ондогон суроолорго жооп табуу акын кыздардын чыгармачылыгын системалуу көз алдыга тартуу максатыбыз болуп саналат. Анда бул суроолорго ушу ирети менен токтололу да. Эгерде мындай тарыхка кайрылсак, кыргыз элинин тарыхый, маданий, социалдык өнүгүшүндө аялдардын орду чоң жана ролу өтө жогору болгондугу абдан жакшы белгилүү. Бул коомдук пикирде деле, илимий эмгектерде деле баса белгиленип келет. Бул албетте биринчи кезекте элибиздин жашоо жагдайы, улуттук менталитети жана басып өткөн сапары менен тыгыз байланыштуу. Мисалы, көрүнүктүү советтик этнограф, кыргызтануучу Саул Матвеевич Абрамзон совет мезгилине чейинки кыргыз аялдарынын абалын туура баалап, Орто Азиянын отурукташкан элдердин аялдарына салыштырмалуу кыргыздын аялы казак элинин аялдары сыяктуу эле жакшыраак шартта жашаган деп белгилеген. Окумуштуу кыргыз келиндеринин бети башын чүмбөттөбөй, элге жакшы аралашып, эркектер коомунда өзүнүн улуу кайындарынан ийменгенин айтпаганда ачык айрым жүргөнгө акылуу болгондугун белгилейт да. Анын бул калыс пикирин Абрамзонго чейин байкоо жүргүзгөн башка окумуштуулардын пикирлери да ырастап турат. Мисалы, ал өз алдынча жана толук бийликке кожойке деп айтып атат Северцов деген окумуштуу. Дагы бир окумуштуу жазып атат: кыргыз аялы ат үстүндө эркин жүрөт, чарбачыл, конок кечен жайдары тосуп алган үй ээси, кыргыз аялы коомдук иштерге катышкан мисалдар да бар дейт да. Ювачев айтып атат. Ал эми Совет дорунун алгачкы жылдарында келин кыздар укугу абдан актуалдуу болуп турган мезгилде изилдөөчүлөр мындай жыйынтык чыгарышкан: үй бүлөдөгү аялдардын укуктары жалпысынан мындай аялдарды укуксуз дешке болот, бирок башка жагынан алганда ал турмуш тиричиликтеги сыяктуу эле турмушта дагы өзбек аялына салыштырмалуу көбүрөөк эркиндикке ээ деп атат да. Азыркы кыргыз аялдарында соттун же башка бийлик органдарынын катышуусу аркылуу өз укуктарына өз алдынча жетишкен аялдар көп дейт да. Ошол эле учурда сейрек болсо да коомдук турмушка активдүү катышкан же өз алдынча чарба жүргүзгөн аялдар дагы кездешет дейт. Үй бүлөдө аял кожоюн эринин ишине кийлигишпейт, бирок өздүк эмгегинин жемиштерине кожоюндук кылууда эркин. Муну Погорельский айтып атат да. Анан ошол көз караштарды эске алып айтканыбызда, деги эле аял заты эне, жар, бала катары кыргыз дүйнөсүндө үй бүлө структурасында орчундуу роль ойноп келген. Ага мисал элдик мифологияда да, ооз эки чыгармачылыктын үлгүлөрүндө да, эпосттордо да өтө көп кездешет. Ага эң эле типтүү мисал умай эне. Элдин ишениминде умай эне бул аял башат, үй бүлөлүк очоктун колдоочусу, балдардын сактоочусу. Ошондуктан кыргыздар ага ар дайым таянышкан, андан тилек, үмүт кылышкан. Умай эне көп берет, малды төлдөтөт деп түшүнүшкөн да, жакшы төлдөтөт деп. Кыргыз элинин руханий дүйнөсүндө аял затынын ээлеген орду, тарыхый вазипасы, рухий жаратмандыгы өзгөчө мааниге ээ.
түрк тилдүү элдеринин, анын ичинде кыргыз элинин дүйнө таанымында эненин аялдын ыйыктык абалдан таанылган. Эненин таманын турган жер бейиштелип, бул накыл кеп Мухаммед пайгамбардын хадистерине киргенде кыз балага өзгөчө маани берилген, абай мамиле жасалган. Эгерде системалуу түрдө карасак, кыргыз мифологиясында бугу энени, умай энени эпосттордо болсо, элдик поэмаларда болсо, чыйырдыны, каныкей менен айчүрөктү, кыз сайкалды бери келип жаңыл мырза менен бурулчаны жана башкаларды аңыз кылган, ыйык туткан салтыбыз бар да. Бул көрүнүш элдин алгачкы диний ишенимдеринде, тотемдеринде да көп байкалат. Ал эми элдин ишениминдеги аял заты ыйык деген мааниге жакындашуусу айталы Манастагы аба ырайын каалагандай өзгөртүүгө жөндөмдүү көк мончок, кыйын кырдаалда кошойго көмөкчү жар болгон Аруке, Алмамбеттин жары Аруке, Саметейдин жубайы Айчүрөк керек учурда ошо ак куу кебин кийип учкан. Анан барып акырындык менен адамдаша баштаган очеловечение болгондо аял өкүлдөрү Баатыр Сайкал менен Куялы, Ерманастын жары Каныкей. Бул тизмектен көрүнүп тургандай, элдин өзү ыйык туткан аялдары системалуу түрдө адамдаштырылып, символдоштурулуп, ошол эле учурда жөнөкөйлөштүрүлүп, реалдаштырылып жүрүп отурат. Анан кери ошол баяндардын башка кейипкери болгон аял өзү жаратман болуп, биологиялык жаратмандыгын, тукумулоочулугун эске албаганда, өз көкүрөгүнөн сызылып чыккан ой туюмдар аркылуу аялдык көз караш менен өз дүйнө таанымын жаратат. Кыргыз адабияты кылымдар бою негизинен ооздеги түрдө жашап келгендиги жакшы белгилүү. Бир акын чыгарган ырды кийинки муундагылар дагы толуктап же өзгөртүп ырдап, эзелки автор дээрлик дайым унутулуп келгендиктен, ооздеги чыгармачылыктын салттуу ыгына, мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жаралган туындулар негизинен азыркы фольклор изилдөөчүлөр аныктаган түркүмдөргө сыят. Ошондуктан өнөр алды кызыл тил деп эне тил катуу баркталган. Эркектерге салыштырмалуу эрки кыйла чектелгендиктен, кыз келиндер өздөрүнүн талантын жетиштүү даражада ачыкка чыгара алган эмес, эрк, атүгүл чыгармачыл илхам эргүү, эркүүсү, эрдиккүү эрдеми да эркекке уңгулаш болгону, жүүнү бош, жалтак, сөзүндө тура албаган эркектерди катында акаарат кылган адатты ушуга байланыштуу да. Ошого карабастан, социалдык теңсиздик, илгерки үй бүлөлүк патриархалдык коомдук мамилелердин шартында бурулчадай баарын тобокелге салып, керек болсо салт санаадагы уят сыйытка, өлүмгө да тике караган курч келиндер чыккан. Аялдардын атынан ырдалуучу Секетбай, Күйгөн, Арман жана башка ушул сыяктуу ырларды кыз келиндер, ушу апалар өздөрү чыгарган деп айтууга толук негиз бар да. Бизге жеткен Кыз менен жигиттин айтышы, Талым кыз менен Көбөктүн алым сабагы сыяктуу чыгармалар ак жоолукчандардын дарамети эркектердикинен эч калышпастыгын күбөлөп турат. Айрыкча Талым кыз менен Көбөктүн алым сабагы өзүнүн тереңдиги, көркөм элестүүлүгү, фантазиясынын байлыгы, батылдыгы, баатырдыгы жагынан да ушу Сократтын акылман усулуна шайкешкелерин адабиятчы Советбек Байгазиев белгилеген. Жомокторундагы жээренче, акыл карачач, акыл эстүү гана болбостон кыйытып образдуу кеп айткан, метафоралуу ой жүгүртө билген. Демек, кыргыз сөз өнөрү аял затында да болгон. Кыргыз адабияты октябрдан кийин эле пайда боло калды, революциядан кийин деп айтабыз, ал туура эмес, анын тамыры тереңде, байыркы замандарда. Биз ошол кездеги үлгүлөргө маани берип, мазмунун түшүнгөндө гана азыркы кыз келиндер поэзиясынын сырын ачып бере алабыз, азыркы жазылган ырлардын айрымдарынын себеп жөнүн түшүндүрүп бере алабыз. Ошондуктан кийинки сабактарыбызда биз аларга ирети менен токтолууга туура келет.